Саламатсыздарбы, сиздер менен бүгүн ушундай сонун болгон тез жана даамдуу жасалуучу пиццанын рецепти менен бөлүшөм. Бул пицца пиццериядагыдай сонун болуп жасалат жана үйдө жасасаңыз тоюмдуу болот. Эң алгач эле биз камырын жасап алышыбыз керек. Ал үчүн бизге сүт 300 грамм, жумуртка 2 штук, сахар, дрожь 1 чайный ложка, андан кийин туз, разрыхитель, маргарин жана un керектелет. Мен описанияга толук түрдө жана канча грамм кете тургандыгын жазып калтырам. Эң алгач эле абара жасайбыз. Биз пончикке жасагандай эле сахардын жарымын салабыз, дрожьду салабыз жана жылытылган сүттүн жарымын куюп алабыз. Дагы бир 10-15 мүнөткө кое турабыз. Дрожь көп көтөрүлүп чыгышы керек. Абара даяр болгон соң атайын бир ичишке куюп алабыз дагы. Эми калган нерселерди кошуп аралаштырып баштайбыз. Эң башында эле жумуртканы чагып алабыз да кошобуз. Андан кийин тузду салабыз. Жакшылап аралаштырып алабыз. Эми болсо сахарды салып алабыз. Андан жакшылап аралаштыргандан кийин маргаринди дагы кошуп аралаштырып, үстүнө калган сүтүбүздү жылытып куябыз. Баарын жакшылап аралаштырып, сахар эригенге чейин кармап, андан кийин алып турабыз. Эми болсо унга разрыхительди кошуп, унга аралаштырып жиберебиз. Даяр болгон суюктугубуздун үстүнө ушул ундан эле аз-аздан салып, камыр жүрөбүз. Камыр өтө катуу болбош керек. Жумшагыраак болсо пиццага жакшы. Камырыбыз даяр болуп калганда үстүнө кичине ак майдан куюп, дагы бир сыйра жууруп жиберебиз. Андан кийин ушундай жумшак болуп, видеодогудай болуш керек. Андан кийин үстүнө клёнкадан жаап, 1 жана 1,5 саатка жылуу жерге ороп коюп турабыз. Келиңиздер, эми начинкасын жасайлы. Мен үйдө жасалган үчүн көбүрөөк болсун үчүн помидорду, болгарскийди жана колбасаны ушундай кылып туруп алдым, кубик кылып. Болгарскийди узун болсо. Ал эми сыр болсо моцарелла сыры. Эми пиццанын соусун жасайбыз. Ал үчүн майонезди бир ичишке салып, кара мурчтан жана кызыл калемперди салып, туздан жана үстүнө кетчуптан куюп, аралаштырып, жакшылап аралаштырып алабыз. Андан акырында бизде ушундай розовый болгон соус чыгат. Бул аябай даамдуу. Кааласаңыздар чеснок кошуп койсоңуздар да болот. Камырыбыз ачыган соң ушинтип тоголоктоп коюп турабыз дагы. Бир аз тыныктыргандан соң ушундай тоголок кылып жайып баштайбыз. Мына камырдын жукалыгын көрсөңүздөр болот. Ушундай жука кылып жайсаңыздар, бул разрыхитель кошулган үчүн камыр аябай көтөрүлүп, жумшак болуп чыгат. Камырыбыз бир аз тыныккан соң, андай камырды ушундай духовканын идишине фольга коюп койдум. Койбосоңуздар деле жакшы болот. Андан кийин камырдын үстүнө даярдап алган соусубузду тегиз кылып жайып алабыз. Үстүнө болсо биздин начинкага деп даярдаган колбасабызды, помидорубузду жана болгарскийибизди чекесинен салып тегиздеп алабыз. Андан соң биз духовкага максимумга коюп 20-25 мүнөт кармайбыз. Качанга пицца бышайын деп калганда үстүнө сырдан себелеп коесуздар, ошол менен пицца даяр болот. Мынакей биздин пиццабыз даяр болуп калды. Дагы ушундай болгон рецепттерди, оңой рецепттер көргүңүздөр келсе, биздин каналга подписаться болуп, лайк басууну унутпаңыздар. Жакшы болуңуздар.